Урматтуу көрөрмандар, түз эфирде Музарт. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү белгилүү аткаруучу, көптөгөн жакшынакай обондордун автору, деги эле кыргыз эстрада жанрына өзгөчө из калтырып кеткен жаркын талант, көп кырдуу талант Кубанычбек Ашаралиевдин элесине арнайлы деп турабыз. Мына ушул багытта биз бүгүн студиябызга анын жакындан билген чыгармачылыгы менен тааныш кесиптештерин чакырганбыз. Анда мен тааныштырып өтөйүн. Султан Каримов, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Ошондой эле Гүлнара Тойгонбаева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Замира Мавлянова, Кыргыз Республикасынын эл артисти жана Сайора Мухамедова, Калый Малдабасанов атындагы Улуттук консерваториянын концертмейстери, ырчы. Куш келипсиздер, урматтуу меймандар. Алгач биз Майеке ушул Кубанычбек Ашаралиев тууралуу Майеке өтөрдөн мурун биз анын элесин көрүп, мындай бир чыгарма, анын аткаруусунда чыгарма угуп алып туруп, анан Маекти баштасак. Ночь светла, под луной тихо светит луна, и блестит серебром голубая волна. Темный лес там в тиши изумрудных ветвей, звонких песен своих, и поет соловей. Под луной расцвели голубые цветы, они в сердце моем пробуждают мечты. К тебе в грезах лечу, твое имя шепчу, в эту ночь при луне я тебе все грущу. Милый друг, нежный друг, я как прежде любя, в эту ночь при луне вспоминаю тебя. В эту ночь при луне на чужой стороне, милый друг, нежный друг, вспоминай обо мне. Милый друг, нежный друг, вспоминай обо мне. Мына Кубанычбек ушундай өзүнүн жаркын, жайдары мүнөзү менен биздин эсибизде калды. Анын ушул жогорку деңгээлдеги аткаруучулугу, жараткан обондордун профессионалдуулугу мындай өзгөчөлөнүп турар эле да. Биз анын ушул жогорку деңгээлде профессионал экенин, ушул ырларыны айтып турчу да. Анын себебин биз ушул издесек, ушул бала чагында эле мен музыкалык мектепте окуганбы десем жок, ал ошол бала чагында эле ушул музыкалык топтор менен, эсиңиздерде болсо, ошо Союз маалында ар бир шаарчаларда, райондук борборлордо бий аянтчалары абдан катуу иштечү. Мына ошондо эстрадалык ансамбльдер ойногон балдар абдан иштеп, анда ойногон балдар жаштардын кумири болор эле. Көрсө Кубанычбекте мына ошондой эстрадалык топтордун башынан эле мындай алектенип жүргөн экен да. Мына Гүлнара, сен ушул Кубанычбектин жердеши катары анын чыгармачылыгын башкаларыбызга караганда мындай эртерээк тааныш болсоң керек. Ушул эстеп чыгармачылыгына бир кайрылып айтып өтпөйсүңбү көрөрмандарга? Негизи эми Кубанычбек Ашаралиев бул аксыдан чыккан таланттуу, өнөрлүү инсан катары билем. Жана
баягы элине жерине негизи жалпы элибизге ошол өзүнүн өнөрү менен мындай кызмат кылган инсан катары билем. Ошо тарыхын анча мынча угуп жүргөм, анткени Кубанычбек Ашыралиев ошол 80-жылдардын башында уюштурган вокалдык аспаптык топ, ошол биздин Караван айылында Дом культура болчу, маданият үйү, ошол жерде ошондой бир топ уюштуруп, ал топко менин дагы байкем барчу да. Ошол мындай музыкага шыгы бар, жөндөмү бар балдарды чогултуп, башын чогултуп, анан ушундай топ уюштуруп, репетицияга кетчү, апам атам кичине каршы болсо деле, мына азыр жумушумду тез бүтүрө коюп, репетицияга барып келейин деп барып, ошо репетицияга катышып, ошол Кубанычбек Ашыралиев баш болуп, баягы көркөм жетекчи болуп, аны менен ошо кечинде деле репетиция, эртең менен таңамал туруп чуркашчы, вокалга жакшы болот, баягы өпкөнү иштетиш керек деп, ошол Кубанычбек акебиз жүргүлө деп атат, ошону менен чогуу барып биз чуркайбыз деп кетчи, 1 саат 2 саат жок болуп ушинтип. Анын ошол туугандарын да эскерүүсүн мен уккам. Себеби ошол кичинекей кезинен эле ушунда тургузуп алып, баарын карындаштарын да тургузуп алып, ушунчалык музыкалык үй бүлө болгон экен да. Ошону баарын даярдачу экен ошол ким, Кубанычбек. Себеби мен Кубанычбек багы бир кездерде биздин түз эфирде да болгон, ошондо ушунчалык кеңири айтып берген эле да. Азыр ушул Кубанычбектин ушу балалык кезине деги эле бир өмүр жолунда мындай бир из калтырган бир сүрөт баяндама бар эле, мындай видео. Ошону көрүп алып туруп андан кийин калганыбыз улайлы.
мына биз кыскача да болсо ушул Кубанычбектин өмүр жолунда мындай сереп салып өттүк. Мен ушул жерден ушул мына Гүлнаранын сөзүн улай эле ошол айылдан райондук центрден бияка келди да. Келип ошол учурда эле ал бир кезде өзүңүздөр билесиздер, күчтүү музыканттардын баары ресторандарда иштечү да. Ал келип эле ошол ресторанда музыкант болуп иштеген экен да. Ошол чогуу иштешкен балдар да айтат, абдан күчтүү музыкант эле, көп кырлуу, эстрадалык мындай гармонияны дагы абдан түшүнгөн, чет элдик ырларды дагы абдан келтире ырдаган. Ошон үчүн баягы ресторандарда ушунчалык кабыл алышчу экен да анын ырдагандарын. Анан ошентип жүрүп анан кийин искусство институтуна вокал боюнча тапшырыптыр. Вокалда классикалык ырларга эмне үчүн жакын болуп калган мына ошондон экен. Бирок ошол ырдап жүргөндө эле улуттук филармонияда баягы Семетей ансамбли түзүлүп, ошондо ырдай баштаган экен. Султан ага, сиз дагы ушул чогуу иштеген учурларынан эскерип айтып өтсөңүз. Мен Кубан менен ошол 80-жылдары тааныш болуп калып, кийин ошол Никанус Баум, Лилия Бичияловалар уюштуруп, Семетей тобун уюштурганда, анан ошол топто да бирге иштеп калдык. Деги Кубан көп кырдуу, таланттуу инсан да, анткени мунун калеми да курч болчу. Орусчарды кыргызчага которуп, кыргызчаны орусчага которуп, оон да жазып, аябай мындай чыныгы профессионал жигит болчу да. Анан кийин айтып өтсөк, эң биринчи баягы биз Семетей тобунда эме алганда окуу жайына байланыштуу, анан кийин дагы үй бүлөсү менен баягы бала чакалуу болуп калды. Ошо менен байланышып калдык. Анан кийин ансамбльдан чыгып, ошол жакта эме болуп калды. Мен ансамбльде улап иштеп калдым. Ошол кезде эле көп ырларын берип калды да. Анан ошондо топто Король деген саксофонист бар болчу. Алтынбек Сапаралиев, Лилия Бичиялова, Нурхан Калназарова, Ильич Шаршенов деген жакшы инсандар чогуу иштеп, ошол ырларын айтып өтсөм, ошо уча бер үмүтүм каркырас деген ырын жалаң эле кыргызча тилинде болчу. Анан кийин бүткүл союздук конкурска барардын алдында Ариет тобу уюштуруп калды да. Ошондо Султан ушул ырды обязательно ошол катыштыргын деп калды. Анан мен биздин комиссия түзүлгөндө мен ошолорду ырдайм деп эме кылсам, биздикилер сүйүнүп, Кубанда аябай сүйүнүп кетти келип. Анан кийин өзү дагы жардам берип, бек вокал эме кылганга балдарга да жардам берип, кандай ал учурда Алина Жетигенова, Салтанат Асылбекова, Тынчтыкбек Канакбеков баардыгы ошол бек вокалда турчу эле. Ошону ырдап, 3-чү куплеттин бизде Михаил Ронкин деген театрда иштеген эме адабият жазуучу бөлүмүнүн башчысы болчу. Анан ал да которгон кыргызчадан орусчага. Бирок Кубан кээ бир сөздөрү туура эмес, баары бир мааниси мындай деп анан кийин өзү ар бир баягы үтүрүнө чейин, точкасына чейин эме кылчу да аябай. Анан которуп берип, ошол ырларды биз бүткүл союздук конкурска катыштырып алып келдик, Кудай буйруса. Ошондо ошол ыр аябай популярдуу болуп, филармонияда тим эле биз лауреат болуп келгенде 3 күндүк жок, 4 күндүк концерт 17 күн бергенбиз да филармонияда. Бер жактагы Абан сценасында ачып айланайын, битковой, аншлаг 17 күн 2 сеанс менен берип аттык да. Ошол уча бер үмүтүм каркырасы деген ыры ушундай популярдуу. Эмнеге хитке айланып кетти деп ойлойсуз? Бул себеби? Мен оюмча биздин Кыргызстанда гана эмес, эгерде союзга барып, союзда ушундай көрсөтүп келгенден кийин, албетте аякта бир гана Кубанда ыры болгон жок. Аякта жалпы ансамблдин 45 мүнөттүк программасын көрсөткөнбүз да. Ошондон биз баягы бүт союздун 16 коллективи катышкан. Ошондон биз 3-чү орундап келгенбиз да. Ошондо келгенде Кубан байкуш аябай ушунчалык тим эле сүйүнүп, ушунчалык баягы кулачы жайылып дегендей. Анан ушу баягы бүткүл союзду көрүп атат, угуп атат дегендей болуп. Анан ошол ырдын негизи андан башка да ырлар болгон, но көбүнчө ошол ыры деп биз каяка барбасак, Кыргызстандын булуң бурчуна каяка барсак да элдин баары ырдап келип ошо топ менен чогуу туруп алып ырдачы да биз менен. Анан кийин Кубандын баягы
үй бүлөлүк аябай өзүнүн эмеси бар болчу да, ушунчалык энесин аябай мындай күйүмдүү, анан кийин бала жандуу, ошо баягы эки кыздарын аябай эме кылчу эле. Анан кийин биз кийин мына филармонияда жакын эле ушул көзөдөрдүн астында чогуу дагы иштешип эме кылып калдык. Биякта концерт болду, Ошто да болду. Ошол концерттерде өзүнүн дагы 35 жылдык чыгармачылык кечесинде, анан 40 жылдык чыгармачылык кечесинде чогуу, андан башкаларын дагы кимиси болот Колуктум деген тамашалоорду дагы дуэтке салып ордоганбыз. Мен аны дагы биз көрсөтүм жүрүшүндө дагы токтолуп болушубуз керек. Ошол алгачкы союздук мааниге ээ болгон ырга ошол өзү да эскерип айтып калчу да. Ошо 20-88ге болгон кароо сынакка алгачкылардан ушу Кыргызстандан болуп биринчи алгачкы ошол Кубан катышып, ошол кезде баягы жаңыдан аты чыга баштаган Жанна Агузарова, берки дагы кимдер, Малинин, мына ушул ырчылар менен чогуу ошол кезде биринчи чыгып, Александр Малинин барып катышып келген. Дагы көптөгөн ошол кезде жаңы чыга баштаган белгилүү, азыр белгилүү болгондо ошо чыга баштаганда ошондо жакшы мындай бир ойлор менен кайтып келген экен да. Эми азыр ушул сиздердин аткарууңуздарда ошол хитке айланган Уча бер үмүтүмдүн каркырасын ошо сиздер айтып атпайсызбы? Акыркы жолу концертинде чогурдапсыздар. Мына ошондон бир көрүнүштү көрүп алып анан маектуулайлы. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы, өчпөгөн улуу күндөн шам сурачы, Багада көз катканда бирди көргөн, эненин этегинде баркырачы, Уча бер үмүтүмдүн каркырасы, Шоладай туңгуюктап жаркырачы, Уча бер талыганча канаттарым, келгенче өмүрлөрдүн аркы жазы. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы, алдыда өмүрлөрдүн жарпын жазчы, мен качан сууга чаңкап калган кезде, таңдайга тамчы болуп тамчылачы, Уча бер үмүтүмдүн каркырасы, шоладай туңгуюктап жаркырачы, Уча бер талыганча канаттарым, келгенче өмүрлөрдүн аркы жазы. Шабыда-быда-падам, шабыда-быда-падам, шабыда-быда-падам-пам-пам. Шабыда-быда-падам, шабыда-быда-падам, шабыда-быда-падам-пам-пам. Улетай, журавлик мой, в ночную даль, унося за горизонт мою печаль. Ты лети, пока не сбудутся мечты, и наступит время счастья и любви. Уча бер үмүтүмдүн каркырасы, шолодай туңгуюктап жаркырачы, Уча бер талыганча канаттарым, келгенче өмүрлөрдүн аркы жазы. Ушул биз Жакшынакай кырынан кийин мындай суроо коюп өтсөм, бул ушул Кубанычбек өзү жакшы вокалист, мындай классикалык кырларды аткарган менен анын жан дүйнөсү
баары бир эстрада болчу да, эстрада болчу. Анан ушул багытта чыгарган ырлар көп багытта болчу. Патриоттук ырлар, лирикалык ырлар, ошону менен бирге мындай бир эстрадалык мындай жаз, рок стилинде дагы ушундай багытта мындай профессионалдуу жазчу да. Мына ошол жана сиздерде аткарган ырларда сезилип турат да. Кандай дейсиз? Ошол тамашалуу ырды дагы жараткан кимиси болот колуктум деп. Анда тамашалап калчубуз ай. Солардын баарын аласың депчи. Анан кийин бул ар тараптуу негизи мекенге болгон, энеге болгон, сүйүүгө болгон темасы көп болчу да. Вообще ар тараптуу, вообще мындай таланттуу инсан болчу. Гүлнара, мына сен дагы ушул багыттагы ырларынан дагы ырдап калдың окшойт. Мында чыгармачылык байланышыңар кандай болуп түзүлүп калды? Мына ошого токтолуп өтсөң башта. Негизи баягы алгачкы чыгармачылыгын эле анализдесе, ошол Кубанычбек акебиз ошол өз убагында абдан популярдуу болгон чет элдик баягы рок группа, ошолорду угуп, ошолордон мындай ооба, мындай неме алган да, тарбия алган. Ошондуктан эстрада, рокко, джазга жакын болчу. Анан ошол баягы жаңы ырдын премьерасы деген ырын аткарып жүрөм. Аны ошол иштеп чыгаардын алдынан ошол бир жерден жолугуп калганбыз, ошо Аксылыктардын бир мероприятиясынан. Анан ошол жактан мага сунуштады. Менде бир ыр бар. Сага ушул ыр жарашат болуш керек деди да. Ошону иштеп чыкпайсыңбы деп. Анан кийин атай чогулуп, ошону мага сөздөрүн берип, баягы музыкасын мен соткага эле мындай жазып алдым. Жазып алып анан кийин иштеп чыксам, сага кандай таасир берди? Мындай иштеп баштаганда эле түшүндүм, ошо мага жарашкан экенин. Анан ошол Кубанычбек акебиз мындай туура эле тандаган экен. Мени ырга, ырды мага. Жаңылык катары бул эле. Андан башка дагы бир ооба, дагы бир ырын бар менин репертуарымда. Анын сөзү жок болчу, жөн эле обон болчу. Сөзүнүн темасын өзүм ойлоп тапкам. Анан ошо темасын ойлоп. Обону даяр беле. Даяр болчу. Анан сөзүн Жипар Исабаева жазып берген. Үй бүлөлүк альбом деп. Ал дагы абдан жакшы маанилүү чыгарма болуп чыкты. Лирикалык жакшынакай ырда. Ооба. Бир аз джазовый бар, стиль бар. А жанагы жаңы ырдын премьерасында абдан эле ал жерде рок-н-ролл да, өзүнчө рок-н-ролл. Ошолордун кыскача угуп көрбөйлү анда. Албетте, давайте. Негизи бул ырдын бир жакшы мааниси бар да. Анткени ар бир ырчынын баягы жаңы ырды алып чыкканда бир өзгөчө бир сезим менен чыгат да. Ошол элдин алдына ошол баягы бет ачаар болуп чыкканда бир биринчи кабыл алуусу, ырчынын биринчи ошол берүүсү бир өзгөчө энергетика менен болот да. Ошого абдан туура табылган сонун тема. Абдан. Анан ошол Кубаныч Ашалиевке мен мындай чексиз ыраазымын. Ушундай сонун ырды мага мындай белек кылып бергенине ыраазымын. Эми биз жана жогоруда айтып өтпөдүкпү, Кубанычбектин көп кырдуулугу. Мына ушул рок стиль деп атпайбызбы азыр? Ушул багытта да ушундай келтире жазганы, анан жана лирикалык ырларда дагы ушунчалык
келтирип жазганда негизи эле кайсы тема болбосун, кайсы багыт болбосун, ал ушунчалык жогорку берилгендикте, жогорку профессионалдуу деңгээлде жазганга аракет кылчу да, мына ушул ырларды мына сиздер ырдагансыздар да, мына Замира, мына сага сөз берейин. Ушу чыгармачылык алгач, ушу чыгармачылык байланышка алгачкы токтолуп өтсөң. Биз Кубаныч менен бир топ жыл чогуу иштегенбиз. Мен Кубанычты аябай мындай близко, мындай жакын мындай адамды, жакын адам мага болот да, мындай биз күнү түнү чогуу жүрдүк. Репетиция, анан үйгө бардык, мындай конок. Сиздер филармонияда да иштеп калгансыздар. Филармонияда иштеп калдык чогуу. Анан симфонический оркестрде, радио телевиденияда. Анан Жомахматов менен. Анан мэрияга караштуу бир Семите деген ансамбль бар, тиякта чогуу иштегенбиз. Аябай чоң инсан да, таланттуу киши, аябай разносторонний киши да. Но бирок бир, конечно, жазган джазовый мындай манера, лирикалык, анан патриоттук, жер тууралуу. Но мен аябай жакшы, вот эсимде бар да, алтын үнү, баритон үнү. Анан ариялар, классикалык ариялар. Вот ошонусуна да токтолуп өтсөңүз. Кандай ырдады, мындай орусча айтканда больше таких нет да, мен азыр уга элекмин. Ушундай тембр, ушундай алтын тембр, бель канто деген аябай жакшы болчу, сонун болчу. Анын ушул классикалык ырларды ырдаганына да улай да, ушул учурунда ушул Жумахматов да абдан баа берип, өзүнүн китебинде да ушул кимдин, Кубанычбектин фамилиясы дагы жүрөт да, ушунчалык баа берген ырчылардын, сиздер деген ушул Кубанычбектин. Анан ушул багытта да кичине токтолуп өтсөңөр, ушул мындай классикалык ырларды канчалык мындай бир, мен ошол учурунда өзү филармонияда мындай камералык, эстрадалык ансамбль болсо деген мындай кыялы бар эле да, ушул болсо мына ушундай өзүбүздү мындай жогорку дагы мындан дагы деңгээлде көрсөтө алат элек дегендей ойлор бар эле да. Балким ушул жагынан бизде филармонияда негизи ушундай суроо коюлган болчу. Эстрадалык симфонический оркестр уюштурабыз деп мындай эме коюшкан да, максат коюшкан, бирок ал ишке ашпай калды. Анткени айлык аз болуп, көп музыканттар эми албетте үй бүлөлүү, аны багыш керек, айлык кичинекей, ошон үчүн анча топту жыйнагандай эме болуп калды. Анан жанагы биздин филармонияда камерный оркестрге эстрадалык музыканттар чакырып, бир коштоп туруп анан бир концерт бергенбиз. Анан кийин тилекке каршы бир концерттен кийин эле баягы жакшы ишке ашкан жок да. Анан кийин болбосо Кубан менен да сүйлөшүп отуруп калганда көп эле мындай маселе болуп атты эле. Болгон ушул багаждагы ырдын баарын ушул коллектив менен иштеп чыгарабыз деп, көптөгөн баягы дагы эл уга элек, жарыкка чыга элек ырлар дагы көп экен. Ошонун баарын дагы көптөгөн ырларга, ырчыларга эме кылабыз. Дагы пландар бар болчу, дуэтный, жалаң дуэт эме болуп туруп концерт беребиз депчи. Анткени өзүнүн акыркы 40 жылдык чыгармачылык кесесинде көбүнчө ырлардын дуэт менен аткарганда, Замира менен, Саяра менен, Гүлмира Жолдошова менен, мени менен, деги көп ырчылар менен аткарганда планы көп болчу да. Бирок баягы бизде каражатка такалып, ошо менен баягы балдардын айлыгын көтөрө албай эле ошо менен эме болуп калды да, ишке ашпай калды. Сиздерде мындай чогуу бир группа топ түзүп даырдап чыктыңар окшойт. Ооба, биз тиги эмеде жана Замира айтып кетпеди, мэриянын баягы маданият башкармалыгынын астында ушул Семетей ырби тобу ансамбль уюштурулган да. Ошол топто бизге бирге иштеп көп жыл иштеп жүргөнбүз. Анан ошол репертуарда да Кубанычбектин ырлары бар. Анткени ошол топто
Кубандын Бишкегим деген ыры бар. Анан кийин Ноорузга арналган ыры бар. Анда эми кечен ырдап жүрөбүз. Мындай даталарга атап арналган ырлар аябай эми көп. Анан дагы Биз до сих пор ырдап жүрөбүз ушул ырларды. Дагы эме деген ырлар бар болчу, көйлөрлөр бар. Даже Чермаш Төрөбеков менен чогуу иштеп жүргөндө жанагы зарубежный ырды кыргызча которуп ошону азырлап жүрдү да Чермаш. Көгүчкөнүм деп койбодубу? Жок, баягы Киркоров ырдаган ыры бар го, баягы Сегодня львица, Вива Дива деген ырды, ошол кыргызча которгондо бул Кубан. Андан тышкары дагы элге, жерге арналган, Сары Челек көлүнө арналган ыры бар, Аксы жерине арналган ыры бар. Ар темадагы Кыздарга арналган атайын. Особенно сүйүү темасына келген болчу да. Негизи ушундай жанагындай эстрадалык симфониялык оркестр болгондо балким Кубанычтын мындай чыгармачылыгы мындан да ачылмак эле дейм да. Себеби бир кезде учурунда ошо биздин филармониянын астында жаз ансамбль оркестри болгон экен. Ушул күчтүү болгон дейт. Мен ошону кийин угуп да. Мурда деген ошол эме Жумак Матовдун Бүткүл Союздан чогулган күчтүү музыканттар келген. Головин көбүнчө аранжировканы жасачу эле. Головин өзү жазуу музыкант да. Анан ошол учурда эле мындай кээ бир ырларды эме кылып ошондо Кубан ким менен Жумак Матов менен бирге иштеп калгандарында ошондо учеберди ырдап чыккан. Ошол жазуу стиль менен. Дагы бир-эки учурларын ырдап чыккан. Анан бул филармонияда эстрадалык жана симфониялык оркестр биригип бурунку Россиянын эмесиндей көтөрүлөт, ачылат дегенде баарыбыз сүйүнгөнбүз да. Жаңылык болот. Жалдырабайбыз эч кимге барып дегендей болупчу. Пландар көп эле болчу Кудай буйруса. Анан албетте Эми келечекте балким ишке ашып калар. Замира, сен репертуарыңда Кубанычтын кандай ырлары бар? Биз дуэттер ырдадык, көп дуэттер. Азыр баягы название ырларды мен чото эсимде жок, бирок өзүнүн ырын ырдагансың, дуэт. Өзүң Кубанычтык көп ырдадык дуэттер, аябай көп. Азыр ошол И еще классикалык баягы оперетта, летучая мышпы же, кайсы опереттадан дуэт ырдадык. Помнишь ли ты, на-на-на-на-на-на, ошол дуэт ырдадык, аябай сонун дуэт болчу. Пахмутованын ырларынан да ырдап Ошол Пахмутова ырларын. Пахмутованын ырын үчөөбүз ырдап. Үчөөбүз ырдадык. Как молоды мы были вообще. Үчөөбүз Сонун. Азыр сен аткарууңда ушул Кубанычбектин репертуарынан ырларынан бирде эми кыскача угуп алалы. Тагдыр жолу эки башка бет алган, бул жашоодо жолуга албайм, жете албайм, бир кездеги баламан сүйүүм, бүгүн сенден алыска кете албайм. Ырда тынч албаган жүрөгүм, ыргайлансын ынтызарлуу түйгөйүм. Ырларымдын кайрыгында курсалык, сыздап самай сүйгөнүмдүн дарыгы. Мына ошол ырларын карап туруп мындай лирикалык ырларды ушунчалык жеткире жазганда, анда ушул силер дагы абдан жакшы жеткире ырдагансыңар. Эми биздин баягы көрсөтүүбүз бир сааттык болгондон кийин баягы толук ырларды бере албайбыз. Албетте ошон үчүн баягы кыскача ырларына токтолуп өтүп атабыз. Сайора, мына сен ушул биздин катышуучулардын арасынан эң жашы болуп, чыгармачылыгына сен да кайрылып калыптырсың да. Кандай болуп кайрылып калдың? Кичинекей кезимден бери билгенмин да Кубанычбекин. Жакын таанышканбыз филармонияда. 2009-жылдан бери 14 жылга чейин иштегенмин, концертмейстер болуп. Анан бир күнү келсем, ал мага дейт,
Менин бир ырым бар дейт. Сүйүү серенада деген. Сенин үнүңө жарашат деген мага. Попробуй, спой. Жаздырдык. Анан кийин концертке чыгып ырдадык. Анан кийин дейт, может дуэт еще жазып коебуз дейт. Ошол сен мага кат жазчы деген аябай жакшы дуэт. Ошону ырдадык. И мен аябай кубанычтамын, что была знакома, таанышуу үчүн, и что была задействована в его творчестве немного. Анын ошол ырларында мындай өзгөчөлүгүнө да токтолуп, мындай эмнеси менен таасир алдың? Орусча деле айта бер. Сүйүү серенадан жөнүндө айтсам, аябай светлая песня. Аябай жакшы сөздөрү. Он умел выбирать хорошие текста, вот хороший текст, и у него сразу появлялась хорошая в голове музыка. Умел это делать, писать. И вот эта песня, пример тому, ее никто не пел, и получается, он мне ее дал спеть, и сейчас до сих пор я стараюсь ее исполнять. А вторая песня, вот «Каз жазчы», песня о расставании, наверное, там в ней тоже и нежность есть, и грусть есть. Грусть, да, столько грусти там, прям вот, даже сейчас, если ее слушать, его сейчас с нами нет, и прям слезы наворачиваются, конечно. Ал ушул чыгармачылык концертин өткөзбөдүм. Мына ошондо мындай силерге дагы ыраазы болгон, мына Аркча Сайорго дагы абдан ыраазы болгон учурун мага айткан эле да, себеби убакыт ушунчалык кыска болуп, анан кыска убакытта суранып, бир жума болгон, бир жуманын ичинде биз ошону жаттап, жаздыр, концертке чыкканбыз. Биз ошол ырыңан кыскача угуп көрөлү. Сен мага кат жазчы, кайгырганда, сагыныч санамды жайылганда, сөздөрүң өткөндөрдү эске салсын, саптары окшобосун айрылганга. Сен мага кат жазчы, сен мага кат жазчы, сен мага кат жазчы. Сен мага кат жазчы. Мына ушундай лирикалык ырларына дагы токтолуп өттүк. Эми биз ушу Кубанычбектин мындай бир адамгерчилик жагына, адамдык жагына дагы токтолуп өтсөк, ал ушунчалык мындай жашоодо жөнөкөй, ишенчээк, ичинде такыр мындай бир куулук, шумдук такыр болбогон, ушунчалык мындай бир өзгөчө инсан эле да. Анан муну да кесиптеш жакын билген адам катары силер да токтолуп өтсөңөр. Негизи Кубандын ушул адамгерчилик сапаты да өтө бийик. Мен жакшы эсимде Семетей тоонуна келгенде мен улуу балам порок сердце болуп калды да. Анан квартиралап жүрөбүз. Өзүңөр билесиңер, ал учурда союз жүрөбүз. Анан квартирага көп киргизчү эмес. Кичинекей балаңды көргөндө дегеле каччы айланайын. Кой, шумо не любим мы это самое. Ой, дети дешип эме кылчу да. Азыр акчаң болсо любой квартираны мебели менен сымат этесиң. Ошондо өзү туруп аткан үйүн как раз үй сатып алган экен. Анан ошол квартирада турган үйүн пригородныйда ошону эч кимге айтпай мага шыбырап, мен ошо арыз моңумду айтып жүрсөм аябай эме кылчу да, Султан деп. Анан кийин ошол мен бошотуп атам, келип жашап калгын деп. Как раз апам дагы мени менен жүрчү да, мен кенжетайым эле үйдө. Анан ошо бала чака менен барып ушул Кубан бошоткон үйдө туруп калып, бособузда майлы сүт экен. Ошондон кийин мала семейкадан бир бөлмөлүү эмеге көчүп чыктык. Бирок чыгармачылык менен дайым эле бирге болуп, дайым эле мындай дос катары дагы аябай жакын болчубуз да. Ошол эмнени айткым келет, анткени Кубандын сиз айткандай мындай куулугу жок, жүрөгү таза,
адамгерчилик сапаты аябай өтө бийик да. Албетте баягыреки турмушта боло берет да. Анча-мынча эмеде кээ бир жерде балким мындай баягы эл сыйлаган жерде неме болуп калса, элдер кээ бирөө балким атай ичиреби. Эми ишенчек адамдарды кээ бирөө бул пайдаланат да. ишенчек жигит да. Анан кийин эле артынан дагы бөлөк сөздөр чыгарып калгандары болуп калат. Анан бирок Кубан айылга кетип, ошол жакта дагы бир аз канча убакыт ошол жакта иштеп калды. Анан мен гастролго барып калганда, же эмеден жолугуп калгандарды айтчу элем. Кубан, сенин ордуң Бишкек. Буяка эле келгин, буяка эле кел. Сен мындай, момундай эмес, мындай талантсың. Сендейлер аз. Бар, бирок деген сендейлер аз. Ошон үчүн кел деп эме кылсам, бир күнү келип калды. Келери менен баягы кыш мага телефондоп, звондоп эме кылып, аябай сүйүнүп бир отуруп эме кылдык эле. Негизи айткым келет, ушул Кубан аз жашады, бирок көп ырларын жаратты. Өмүрүнүн баарын ушул чыгармачылыкка арнап, анан канчалаган ырларды ар бирибизге мындай белек катары берип, Кубандын ырын биз азыр дагы аткарып жүрөбүз. Албетте арабызда болсо болот эле. Бирок чыгармачылык баягы биз дагы сапатын жоготпостон ошону ушул деңгээлде азыр болсо мындай дегиз ушундай да, адамзат ушундай да. Жоготкондон кийин анан аябай баалайбыз да. Көздөр кезинде анча-мынча эме кылбайбыз. Бирок көз өткөндөн кийин тим эле баягыреки ийнеге баягы шуур өткөргөндөй ар бир нерсенин, ар бир данегин мындай өлчөп карап салыштырабыз да. Ал көп кырдуу, таланттуу, жарык, ыймандуу, жүрөгү таза, адамгерчилик сапаты бийик, чоң талант деген таланттуу инсан деп айтып кетем. Көптөгөн нерселерде токтолдук. Мен деле ушул биз баягы чыгармачылык жолуна мен да түшкөндөн кийин бир 2-3 жолу Аксыга чогуу барып калдык. Ойноп күлүп барып, ойноп күлүп келдик. Бир историяларга кабылып, баягы анан кийин бир аз эстеп, күлө турган историяларга кабылып, бирок ошол барганыбызда, келгенибизде мындай ушул Кубан экебиздин баягы кең пейилдигине жараша болду да. Иш кылса бүт жерде төгүлүп, чачылып эле баарыбыз кусабыз. Өзүн баскан турган жашоосу ушундай болчу да. Ооба, көңүлүбүз ток. Күлүп, жыргап эле, бир шутка, прибаутка болуп эле. Балким ошондой ишенчек. Кубан аябай шутник болчу. Кандай анекдоттор айтып келчү. Бирок өзү аябай мен жакын, биз жакын мындай адамдар болчубуз. Анан өзү аябай мындай ранимый деген кандай сөз бар? Балким ошол ишенчек деген анын мындай бирөөгө жамандыгы жоктугунан кээ бир адамдар улуу адамдарды көп эле пайдаланып кетет да. Мындай ушундай адамдардычы, мындай көп адамдар таланттуу болгону менен башка жагынан жок да. Жан дүйнөсү назик, аябай болчу. Жан дүйнөсү. Анан эсимде бар бир случай, жаңы жыл болуп атат, анан майрам. Анан Кубан звонит этти мага: Замира, мне так плохо, дейт, мне так плохо. Эмне болду, Кубан, что случилось? У меня личная жизнь, мындай что-то мындай көп нерселер туура келбесе керек. Да. Анан и все, и үзүлдү баягы биз телефон. Анан бардым үйгө, жок. Тияка барсам, бияка барсам, анан по больницам биз уже бардык да, анан после Нового года. Анан биз бир больницада таптык биз Кубанды. Кубан, эмне болду? Что случилось? Почему? Что-то мне мындай не везет в жизни лично, это мындай аябай ранимый адам болчу. Куба, перестань, ты что, мындай жизнь прекрасна, давай жашайбыз, давай пиши песни, будем петь в филармонии. Как раз он филармониядан чыкты, жумуштанчы. Анан биз сүйлөшүп барып, давайте Кубана возьмем в филармонию, такой голос, такой талант деп биз мындай аракет кылдык да, анан Кубанды алдык.
и ушу потом канча жыл чогуу иштегенбиз. мына ошол алып келгениңер абдан жакшы болгон да, Ооба, себеби ооба, ал ооба. өзүнүн экинчи бир дыхание Дыхание, ачылды, ооба. бир бул ар бир чыгармачылыгында ушунчалык мындай бир талкуулаганды жакшы көрчү да, ар бир чыгармасы мындай кеңешип, уктуруп, могу жер мондай болсо, могу жер мындай кылсак деп менен да көп кеңешкен жактары көп көрүп калганда. Ооба. Анан ушул жашоосунда өзү бул ички иштер кызматында дагы иштептир да. Башында Ошол милициялардын жанагы чоң окуу жайы бар эмес беле? Ошондо өздүк көркөм чыгармачылык топтор болчу. Ошол жигиттер азыр дагы кызматтанып, бирок аякта эмес. Ар кайсы жакта эме кылат, бирок кийинки учурда ошол балдардан да чогултуп бирге иштеп калып, өзү да концерт берип, өзүнүн концертине катышып берди, жанагы балдар. ооба. Биздин Жылдыз Малдыбаева эжекебиздин дагы чыгармачылык кечесинде ошол балдарды топтоп туруп, анан кийин ушу концерттик Жылдыз эженин аткарып беришти. Чогуу эме бизди да коштоп берди да, кээ бирлерди. Уча берди, чогурдаган болсо ошол эме менен. ушул жана патриоттук кырларды дагы жазган деп едик. Ал керек болсо ошол патриоттук кырларда жазган обондор боюнча дагы республикалык лауреаттыкты алган экен да. Ооба. Ошол бир чети ушундай кырларда да кандай ошол жана ички иштер жагында иштегендиги да балким себеп болсо керек дейм да. Эми албетте андай жерде иштеген соң патриоттук сезим бир аз кичине Ага дагы мындай бир чыгарма жараш керек да. Туурабы? Анан жана Гүлнара сен да токтолуп өтпөдүңбү? Ал ушул жана эл жер аксы тууралуу дагы, анан эне тууралуу дагы. Ырларды ата эне ушуну ыйыктыгын мындай даңазалаган ырларды дагы жазган экен да. Ошол акыркы жазган бир клиби бар экен эне жөнүндө. Андан да кыскача угуп көрсөк. Сағырнаймын ушул ырды, Кудайым берсин бакыт күч кубатты, балдардын эбиренин чебирени, Кубайын бул жашоодо көрө бергин. Ырысым ыйыгымсың энекем ай, жүзүңдөн нур төгүлгөн берекем ай, көрбөсөм сана тартып сагынамын, дүйнөдө эң кымбатым энекем ай, дүйнөдө эң кымбатым энекем ай, дүйнөдө эң кымбатым энекем ай. Азыр бизде кечирип коебуз азыр. Бизде телефон чалуу бар экен, угуп алгандан кийин улайлы. Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Алло, Да, угуп жатабыз. ассаламу алейкум. Саламатсыз. Мен суроом мындай эле. Кубанычбек Ашыралиев эскерүү кечесиге арнап концерт уюштуруласыздарбы? Абдан жакшы суроо экен, балки кесиптештерине байланыштуу. Ошондой биз маселени койгонбуз, Кудай буйруса. Анан мына жакында ошол бүт ырчылар, Кубандын ырын ырдагандар филармонияда концерт беребиз деген баягы планыбыз бар, Кудай буйруса. Аны дагы реклама кылабыз да бар. Сиздер чогуу бир топто филармонияда иштейсиздер да, мына ошол кесиптештер. Чогуу иштейбиз. Анан аяктагы ошо биз менен иштеген Чырмаш Төрөбеков, Гүлнара Жолдошева, Салима Балтаева, ошол бүт баарыбыз чогулуп ошо Кубандын ырынан репертуарынан алып туруп, жалаң Кубандын чыгармасын аткарабыз деген
эмебиз бар. Ой тирегине Кудай буюрса. Ошондой пландар бар, Кудай буюрса. Концерт. Аткарабыз. Обязательно. Албетте эми Гүлбичка, сен болбосоң болбойт. Жанагырың Сенсиз болбойт. албетте. Кубандын азыр мына энекемдин аткарганыры ошолорун биз ушул концерттин астында студияда чогуу отуруп калдык. Анан мен ушуларды апам арнагам деп чындыгында арнаган экен да. Анан кийин апасы өзүнүн концертине катышканда апасын төргө отургузуп коюп, атайы барып апасы жанагы суусар тей алып келип ийгизип аябай эме кылган. Мен айта турганым ушундай инсандар көп эле болсун. Бирок мен Кудай Тааланын алдында ушул кубанга аябай ыраазымын. Анткени өз турган үйүн, уясын өзү бөлөк. Аны ар бир эле адам ар бир андай кылбайт. Ошол уясын бошотуп берип, эң биринчи мага кабарлаганына мен ушунчалык терең таазим кылам. Кудай Таала ошол бала чакасынын өмүрү узун болсун, өзүнүн жаткан жери жайлуу болсун. Эми апасы бар, апасын да Кудай берсе болуп калса, буякта да бир туугандары бар. Ойлойбуз ошонун баарына кабар кылып, анан кийин ошо жанагы чыгармачылык кечесин, эскерүү кечесин өткөрөбүз деген биз где-то май айында Гүлнара, сен да жанагы ырына карата энеге арнаган ыры обон Кубанычбек Ашыралиев жазса, сөзүн Анаш Сооронбаев деген биздин ошол дагы бир чыган аксынын акыны. Ошол аксылыктардын ыры экен деп аябай ичимен кубанып кеттим, ошону айтып коеюн дегем. Ошол мен деле дагы бир эскерип кете турган бир момент бар экен. Мен өзүмдүн жеке концертимди бергенде Кубанычбек Ашыралиев келди, гүлүн көтөрүп, анан анын ыры ошол кезде аябай популярдуу болуп, клипи жаңы чыккандан аны баягы предпоследний кылып коюп, анан аягында андан кийин баягы Мен кыргызмын деген чыгарманы аткардым да. Анан ошол мен жаңы ырдын премьерасын аткарып атканда эле Кубаныч эке туруп алып ордунан залда отурат да, зрительный залда, анан туруп алып элди кол чаптырып тургузуп, анан Мен кыргызмын болгондо бардыгы турушту. Ошону баштап берген да, тургузуп, элдин баарын тургузуп, өзү ушундай жыргап, кол чап жүргөн атымда элесиме келип кетти. Чындан эле жаткан жери жайлуу болсун. майрам кылып. Ооба, жан ошо тегерегин майрам кылып жүрчү да. Он любил жизнь. Он любил жить с кайфом. И вот он хотел, чтобы люди тоже так же жили, с кайфом, с радостью. Ошол жаркын элеси албетте биздин эсибизде түбөлүккө жашайт. Бизде телефон чалып бар экен, кечирип коесуз. Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыңар. Саламатчылык. Кубаныч Ашыралиевди аябай сыйлап ушундай жакшы көрчү элек, жакшы бала эле байкуш. Анан качан кайтыш болгонун же эмнеден эметкенин эч ким айтпай атат го такыр эле. Эми биздин билгенибизге караганда кокустук оорудан кетсе керек. Анын Кубан негизи ошол кайтыш болоордун алдында сахар оорусуна кабылып калды да. Мен да ошо сахар болуп калгам да. Анан улам эле мага келип, кандай кылыш керек султан, эмне ичиш керек деп эле эме кылат. Эчтеке эме кылбагын десем, бирөөнүн эмесин биги сода ичет деген эмени окуп алган экен. Анан бирөөлөр кулагына аябай куйган окшойт. Содан ичсең аябай эме болот, анан мындай ичсең болот, мындай доза менен ичсең болот деп эле. Анан ошол экен. Негизи ушундай ишенчек болчу. Анан мен мага тим эле султан ичип көрчү деди. Мен дагы бир эки жолу ичип көрдүм. Анан өзүмчө бузулуп аябай жаман болдум содан ичип. Анан мен айттым, койчу айланайын. Бул сода менен идиш жуйбуз айланайын. Камырга канча кошот. Анан муну ичпей эле койчу. Андан көрө чөп чарын же, эттен же, татынакка эме кылып жүргүн, физический баягы дене тарбияңды эме кылгын, эртең менен туруп алып гимнастика кылгын. Всё. Нормально болосуң десем,
макул деп коюп эле кайра эме кылат. Анан ошол мен ойлойм акыры эле ошол бир жагынан бул стресс болгону, сахар деген стресстен болот да. Мен да стресстен болуп калдым. Кубан дагы ошол стресс болуп мындай эми албетте жашоодо эми жашоодо ар бир нерсе бар. Бирок ушул жашка келип бир арман эме бар, мындай арманыбыз бар да негизи. Ушунчалык ырлар жаратып, ушундай таланттуу жигитибиз мамлекеттик бир наам берип, ал деле ичине мындай курулуп жүрдү мындай өзүнчө эме кылып. Эми чыгармачылык кишиге бул наам болобу, почетный грамота болобу, өзүнчө стимул да. Ар бир нерсе баягы кичине моралдык колдоо. Жок дегенде моралдык колдоо. Ооба. Кайра күчтөнүп иштегенге аракеттенет да. Последнее время Кубан аябай мындай переживать эткен да, что мен ушунча жыл иштеп, ушунча сахнада жүрөм, хотя бы бир мага хотя бы какой-то почетный грамота правительстводан бербейби мага, аябай мындай жүргөндө переживать эткен жүрдү да. Ошол эмесин алдында айткам, Кубан давай мындай биздин атактуу инсандардан кат жазып кайрылалы деп эме кылсак макул деп анан бир эмесин жазып келген. Анан ошол экиге кол коюп мен өзүм апарып берем деп алып берген окшойт. Анан жыйынтык болгон. Жыйынтык болбой калды, окустан эме болуп калды да. Негизи чыгармачыл адамдарга атайын ушундай колдоо көргөзүп, жанагындай жок дегенде ушундай бир жагынан колдоо көргөзгөндө балким стимул болуп дагы мындан дагы көп нерселер жаралмак. Эми азыр биздин көрсөтүүбүз аягына чыгып келет. Атпай Кубандын аткаруусунда дагы бир чыгармага угуп алып, анан көрсөтүүбүздү аяктасак. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я и над могилою гори сияй, моя звезда. Мына ушундай негизи кыргыз эли өзү таланттуу эл, бирок ошол көп таланттардын арасынан Кубандын мындай бир арасынан өзгөчө бир дарамети байкалып турчу да. Мына биз жогоруда сөз кылып, сиздер менен чогуу сөз кылдык, мына өзгөчөлүгүн өзүнчө бир из калтырды. Эми аны чыгарган чыгармаларын дагы өзүнчө бир жакшынакай мыкты чыгармалары кийинки жашоосун мындан ары дагы улай берет деген ойдомун. Кубандын ушундай эскерүү көрсөтүүсүнө келип ушундай өзүңөрдүн эскерип бергендериңиздер үчүн чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик бар болуңуздар. Мындан ары да ийгиликтерди жарата бериңиздер. Ал эми биз көрсөтүүбүздү аяктадык. Кийинки эфирден көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.